Ар бир ата-эне баланын ийгилигине кубанат жана сыймыктанат. Ошол ийгиликке жетиши үчүн балага туура багыт бериш керек. Азамат Сабырбеков кызын кичинекей кезинен эле ырдаганды үйрөткөн. Анын ырдаган видеолорун орусиялык алып баруучу Малахов соц тармактардан көрүп, Алтынайды телеберүүсүнө чакырган. Отец и дочь Азамат и Алтынай Сабырбековы песней «Белая дверь». В нарисованных джунглях нельзя заблудиться. Не съест никого нарисованный зверь. Только верю, я верю, что может открыться эта белая дверь. Это белая дверь. Кичинекей Алтынай өзүнүн таланты менен орусиялык артисттерди суктандырды. Азыр биз Алтынай жана анын атасы менен кезигебиз. Саламатсыңар? Жакшы келип алдыңарбы? Жакшы, абдан жакшы. Кыйналган жоксуңарбы? Кыйналган жок. Кандай? Жакшы. Азамат мырза, айтсаңыз, биринчи жолу Малаховдун шоусуна чакыруу келгенде кандай сезимдер болду? Ноябрь айында звонок болду. Андай звонокту чын айтканда күткөн да эмеспиз. Аябай толкундандык. Соц тармактардан биздин видеолорду көрүп, анан чакырышты. Белая дверь деген ыр жагып калыптыр. Биздин вариантыбыз кызым экөөбүз ырдаганбыз дуэт катары. Ошол ыр менен бизде шоу, вечерний шоу «Привет, Андрей» программасына бизди чакырышты. Эфир абдан сонун өттү, редакторлордун иштегени абдан жакты, баарын акырындан түшүндүрүп беришти, кандай, эмне. Алтынай канча жаштан баштап ырдап келет? Биз болсо 4 жашынан бери гитара менен заниматься этип, детсадка барган ырларды гитарага салып, үйдөн ойлогом, репетиция кылып көрөлү депчи. Ошо 4 жаштан баштаганбыз. Эсте эмне калды? Ырдап аткан кезде Виктор Салтыков келип кызымды колуна көтөрүп, чогуу ырдаган момент аябай жакты. Ошол момент көп эсиме калды да. Алтынай, кандай ырларды сен жакшы көрөсүң? Мен көп ырларды жакшы көрөм. Мисалы, белая дверь, куда уходит детство. Ушул ырлардын бирин ырдап бере аласыңбы мага? Куда уходит детство, в какие города, и где найти нам средства, чтобы вновь попасть туда. Оно уйдет неслышно, пока весь город спит, и писем не напишет, и вряд ли позвонит. Браво! Алтынайка, чоңойгондо ким болгуң келет? Мен дизайнер жана ырчы болгум келет. Алтынай, кыялдарың орундалсын, келечегиң кең болуп, мыкты кыздардан бол. Ар бир бала таланттуу болгону анын талантын ача билиш керек. Бул ата-эненин бирден бир милдети. Ал эми өлкөнүн өнүгүшү жаштардан көз каранды. Айдан Астамова, Кадыр Султаналиев, Замана студиясы.